Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, биздин Эркинбай Кубаталиев ТВ YouTube каналыбыздагы кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды айтып беребиз. Биздин каналга жазылыңыздар, видеого лайк басып туруңуздар. Токио Олимпиада оюндарынын коло медалинин ээси Мээрим Жуманазарова күрөштө жараткан ийгиликтери үчүн Бириккен күрөш уюмунан $7.000 сыйлык алат. Бул тууралуу уюмдун сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, Мээрим Жуманазарова дүйнөлүк рейтингинде 2-орунда келе жатат. Мээрим Жуманазарова быйыл 4 мелдешке катышып, 114 упай топтоо менен рейтингинде 2-орунга жайгашты. Мээрим Жуманазарова 4-декабрда Москва Гран-приси Альроса кубогу мелдешинде жеңүүчү аталган. Ал орусиялык балбан Ханум Элиева менен кезгелип 3-2 эсебинде жеңишти камсыздады. Эскерте кетсек, балбандар ушул жылдын октябрь айында Норвегиянын Осло шаарында өткөн дүйнө чемпионатында кезгелип, Мээрим Жуманазарова жеңишке жеткен.